арманы балким мен ошого үйлөнсөм бактылуу жашамакмын, балким мындай жакшы болмок депчи, мындай армандагат да канча бир жылдар. Кыздар деле мисалы ошентип мен ошол жигит менен турушка чыкканда жакшы болмок же мындай болмок, мен билимим алып калды деп өмүр бою өксүп, өмүр бою армандап өтөт да, мен ушул кыялдарым ишке ашпай калды деп. Кээ бирөө мисалы деле, кээ бирөө билер бар. Мисалы ошондо ар жагын ойлонбой эле алып качып келип алышат. Баары жашап кетет, жакшы болот депчи. Анан кийинчерээк мисалы бир жакшы иш калбай калса, эме табай калса айтышат да, анан кийин бул билимсиз, анан кийин жөн эле колдоп турсуң да деп кийинчерээк айтып калышат да. Кайра тилде наоборот мисалы баласы деле ден соолугуна жакшы жетелек болсо, эгерде алып качып барса анын организми ага даяр эмес да. Анан балдар урукчан төрөлүп калса, анан аны да кыздан көрөт да. Ушундай төрөп койду же ушундай болуп калды, сен айынан болуп калды депчи. Эч ким баладан көрбөйт же өздөрүнөн көрбөйт да. Мындай мен ушу биз ушундан ойлонуп анан кийин ушинтип алып качып келдик эле, ушул туура эмес кылып турбуз деп эч ким ойлобойт да. Баары кызга эметип коюшат. Анан бала чакасы менен алып барып туруп ата-энеси таштап коюшат да. Ата-энеси кызы ушунча жыл бою түшү көтөрүп келген ас келгенсип, эми бала чакасы менен кошо түшү көтөрөт да аны. Кайра экиси ата-энеге оор болот. Айылга жаманаты болот да. Ушул ажырашып кеттир, да кыз тарып кетип калган чагында жаман аял кетем деп коркуп кетип калган чагында депчи. Ушинтип эметчи. Ошондуктан келгиле биз айтып атабыз, бирге аракеттик кыздар деп. Келгиле чогуу бирге бир команда болуп, бир чогуу болуп, ушундай иш алып барып, бул жактан уккан маалыматтарды башка өзүңөрдүн эжелериңерге, карындаштарыңарга, айылдар, классташтарыңарга жеткирип, чогуу бир ошол ала качуу токтотолу да. Чогуу бир эме бололу. Ала качуу зордук зомбулукка каршы бололу.